Онлайн тренингіміздің екінші бөлігіне қош келдіңіздер демекчімін. Келіңіздер ранда эмес улантабыз. Албетте онлайн болып жатқандығына байланыштуу жана ошондой эле кечигип киргендер болуп жатат, түшүнбөй калгандар болуп жатат экен араңыздарда. Ошол нерсени эске алып, мен эфирди 24 саатка сактап бергенге аракет кылам. Бирок мен аракет кылам, мен точно сактап берем деп айткан жокмун. Андыктан азыр эфирдин аягына чейин отуруңуздар. Себеби дегенде эфирдин аягында бир сонун мүмкүнчүлүк болот. Ал башка саатта иштебейт, ошол саатта гана иштейт. Ошондуктан эфирдин аягына чейин болобуз. Соодада иштегендер кандай бөлүштүрөбүз? Мисалы, биринчи эле күнүмдүк чыгаша кирешесин жазуу сөзсүз түрдө. Күндө мисалы канча соода кылдыңыз, анан ошол эле соода кылган күнү может налог төлөдүңүз, может обед кылдыңыз, же бензин куйдуңуз, же болбосо дагы бир нерсеге төлөдүңүз, аренда төлөдүңүз, балким товарга акча салдыңыз. Ар бирин прям жазышыңыздар керек да. Экинчиси бул кирешени туура бөлүштүрүү. Чыгашаны жазгандан кийин сиз кирешени бөлүштүрүңүз да. Чыгымдарыңызга кайра 50% саласыз да. Мисалы, ал жерде соода кылган айымдардын өзүнүн чыгымдары бар да, аренда, налог деген сыяктуу, товарга кайра деген сыяктуу. 50%ыңызды ошого бөлөсүз. Реинвестиция деген бул ошол инвестициянын экинчи эмеси да. Мисалы, сиз инвестицияга 100 000 салдыңыз, анан ал иштеп бир жылда 20 000 кошулду. Анан ал 20 000ди чыгарып алып, сиз башка нерсе кылып түгөтүп, анан ал 100 000 кайра эле иштеп кеткен болсо, анда сиз жөн эле инвестиция кылган болдуңуз да. А реинвестиция деген бул ошол 20 000ди тапкан 100 000 кошулуп экөө 120 000 болуп дальше иштесе, үстүнө кошулган процесс реинвестиция деп аталат да. Эгер сиз кошкон пайдасын жей берсеңиз, анда баягы алтын тукум тууган газды союп өлтүрүп коет го, неме мультфильмдечи, ошол сыяктуу болуп каласыз да. Ошондуктан реинвестиция деген бул үстүнө кошуп иштейсиз, төлөйсүз деген, чогултасыз да, иштетесиз. Ошол жака 20%ыңызды бөлөсүз. Топтого 10% акчаңызды бөлөсүз. Садакага 10% деп койдум, это как максимум, а так минимум милдеттүү түрдө 2,5%дан баштап берсеңиз болот. Эгер андан көбүрөөк бергиңиз келсе, пожалуйста, бере бериңиздер. Бирок милдеттүү түрдө 2,5%. Анан инвестиция үчүн атайын 10% бөлөсүздөр. Ошол эле нерсени ай сайын анализ жасайсыздар. Соодада иштеп атам. Мен кече залдагы соодагерлерден сурадым да, дайын микрофонду көтөрүп барып сурасам, өздөрү деле кол көтөрүп сурашты да. Биз сразу эле бир тараптуу эле только товар алыш керек, товарды киргизиш керек, выбор калбады, ассортимент калбады деп эле товарды баягы көбөйтө берет экенбиз дейт да. Анткен сайын көрүнбөй калды дейби. Анткен сайын сиз мисалы бир эже болгондо мендечи разбордо 20 жыл соода кылып эч нерсеге жетинбепмин депчи, ошол только коротуп антиминтип эле эч. Ошол 5 жыл соода кыласызбы, 10 жыл соода кыласызбы, ким билет канча соода кыласыз, Кудай билет, туурабы? Демек ошол убакта сиз учурдан пайдаланып инвестиция кылып калышыңыз керек, реинвестиция кылып калышыңыз керек, еще топтоп калышыңыз керек. Не только соода кылып, но и топтоп андан сырткары дагы да. Ошол эле убакта садака кылып калышыңыз керек, себеби акыретти кошо кыласыз да. Вот. Ошондуктан сөзсүз түрдө мына ушундай эмеде бөлүштүрүү. Соода кылып аткандар көп ошо залда айтып атышты да, бир тараптуу эле только товарга эле салып берет экенмин. Ошол продукты жана башка кичине чыгарып калып калган баардыгын эле киргизе берем депчи. Бул эң туура эмес. Мондай кылып бөлүштүрүшүңүздөр керек. Себеби эртең соода сиз любой момент токтоп калышы мүмкүн. Нигде нет гарантии да, что сиз өмүр бою ошол жерде соода кыласыз. Эми мени менен иштешкен айымдар кантип чыгашасын азайтып, акча топтоп инвестиция кылып жатышат да. Алар сөзсүз түрдө күн сайын чыгаша киреше жазып башташат, анализ кылышат. Ар бир түшкөн акчадан сөзсүз түрдө 10% сактайт. Ал сактаган акчасын инвестицияга алып калышат. Мисалы азыр группадагылар ушул нерсени жасап атышат. Эмоционалдуу сатып алууларды азайтып, кирешени көбөйтүп башташат. Биздин программага ылайык акчаны
жөн эле сактабастан аны топтоо системага салып ар бир сомду максат менен коротууну үйрөнүшөт. Финансылык максаттарын аныктап, ай сайын реалдуу план менен иштешет да. План, финансовый план обязательно айттым мен жана. Туура инвестиция булактарын тандап, акчаны өздөрүнө иштетүүнү үйрөнүшөт. Карылык үчүн, балдары үчүн кам көрүп, атайын ошол инвестиция жасап, ошол именно балдарына счет, мисалы өзүнө счет, балалык счет, детский счет, карылыктын счету, ошол нерселерди ачып башташат. Бул эми мен менен иштешкен айымдар биз мына ушул нерселерди жасап баштайбыз да, мисалычы. Анан ошентип эле иштешип, жыйынтыгында мына ушундай результаттар бар. 400 000, 300 000, 530 000 карыздан кутулган, акча чогулткан, миллион чогулткан, 50 000 чогулткан, акция алган, алтын алган, кыскасы бул эми бул жагы баягы майда болуп жакшы эле көрүнбөй жатыптыр да. Эми болсо биз сиздер менен азыр 3-чү бөлүккө келебиз. Ой, башка эмени чыгарып алдым. Үчүнчү бөлүгүбүз биздин бул инвестиция боюнча пайдалуу маалыматтар бөлүгүбүз бүттү, практика бөлүгүбүз дагы бүттү. Эми инвестициянын бөлүгүбүзгө келдик. Бул жерде сиздерге мен азыр сонун бир мүмкүнчүлүк берем. Бул мүмкүнчүлүк азыр гана иштейт, анан иштебей калат эртең десем мисалы. Бүгүн азыр эле иштейт да, андыктан сурагым келип атат да, инвестор болгусу келгендер барбы? Аз акча менен инвестиция баштагым келет дегендер барбы? Мен деп жазып коюңуздарчы. Касса ойноп акча чогулткан туурабы дейт. Ал деле акча чогултуунун бир жолу болот. Айлыктан 90% кредитке ушуга ылайык системаңыз барбы? Кошумча киреше системасы бар. Анан карыздан, кредиттен кутулгуча ошондой эле жашоо болот. Эгер бир киреше менен калам десеңиз, анан кошумча киреше кылам десеңиз, анда өзгөрүү болот. Аз акча менен инвестиция кылгым келет дегендер барбы? Тез арада инвестор болгусу келгендер барбы? Инвестицияга кызыгып жүрөм, инвестиция боюнча үйрөнгүм келет дегендер барбы? Мен деп жазыңыздар. Азаматсыздар. Инвестициянын түрлөрү, анда келиңиздер. Негизи мына акчаны табуу, анан сактоо, анан көбөйтүү деген 3 этабы бар. Акчаны табабыз, баардыгыбыз диплому жоктор деле таап атат. Акчаны табууга эч нерсенин кереги жок да, желанияңыз болсо же бир муктаждык болсо табасыз сөзсүз түрдө. Ал эми сактоого келгенде эрк керек да. Ал жерге диплом деле кереги жок, бир талантыңыз деле кереги жок да. Акчаны таптыңыз, дальше сакташ үчүн сизге эрк керек да, эрк, сила воли. Анан сактаган акчаны көбөйтүү үчүн сизге билим керек. Билимсиз көбөйткөн адам сөзсүз акчасын жоготот. Билимсиз көбөйткөн адам сөзсүз акчасына күйөт. Акчасын уктатат, жоготот, жок кылат кыскасы. Билимсиз көбөйтүп, паланча мынтип атыптыр, түкүнчө мынтип атыптыр, ошо салган экен, мынча болуптур, анча болуптур, мындай салган экен, анан миллион болот дептир, деп эле анан баягы эл дарбысы кошо дарбып, түшүнбөгөн эле жактарга акчасын салып жоготкондор толтура, Кыргызстанда. Мен азыр сиздерге реалдуу, ишеничтүү, адал инвестициянын түрлөрү жөнүндө айтып берем. Сиздер ушул мен көрсөткөн инвестициянын түрлөрү менен, мен көрсөткөн жол менен аз акча менен бүгүн инвестиция баштасаңар болот. Азыр баштайм дегендер даяр болуп туруңуздар. Биринчиси бул недвижимость. Именно Кыргызстанда эң өнүккөн рынок недвижимости. Бул инвестиция на недвижимость өзү негизи не только Кыргызстанда. Роберт Кийосакинин изилдөөсү боюнча рынок недвижимости это самый инвестицияга мындай малорискованный формасы да, риск өтө аз. Мисалы 1000 квартира күйүп кетиши мүмкүн. 1000 квартира мисалы кандай бузулуп кетеби, эмне болот, билбейм да, сейчас болбойт. Кыскасы недвижимосттун баасы только өсөт. Недвижимость такой рынок, который там большие деньги, да, просто иштеткенди туура билиш керек. Мен өзүм дагы недвижимость рынокко быйыл келип отурам, буюрса. Көрүп атасыздар, стористерден анча-мынча жайында айрыкча көп компанияларды даже көлгө чейин барып недвижимостьтарды изилдеп келдим да. Кийинки бөлүк.
Андан кийинкиси бул акциялар. Акция деген бул эмне? Түшүнөсүздарбы? Акция деген бул кандайдыр бир компаниянын чыгарган баалуу кагазы. Эгер сиз ошол акцияны сатып алсаңыз, мисалы, Манас аэропортунун же Кыргызнефтегаз, Кыргыз Алтын, мисалы, Кумтөр, Шоро компаниясынын акциясын чыгара элек деле компаниялар бар. Акциясын чыгарып алганда компаниялар бар. Эми Кыргызстанда эле биз жаңы өнүгүп келаткан өлкөлөрдүн катарына кирген үчүн мындай акция инвестиция түшүнүктөрү көп компаниялар үчүн жаңы иш болуп атат да. Значит, бизде сонун мүмкүнчүлүк бар. Акция аркылуу дагы акция именно адал инвестиция. Именно адал инвестиция. Себеби акциянын баасы менен өсөт. Ал жерде мындай бирөөнүн акысы деген нерсе жок да. Сиз ошол акцияны сатып алсаңыз, вы уже ошол акцияны сатып алган күндөн баштап ошол компаниянын бир бөлүгү сизге тиешелүү деген да, бул мыйзам боюнча. Ошондуктан акцияларды алып койсок дагы болот. Кайсыл компаниялардын акцияларын алабыз? Мен азыр алдыда баарыңыздарга сонун мисалдарды келтирип, түшүндүрүп, цифрлары менен көргөзүп берем, шашпайбыз, Үчүнчүсү бул куйма алтындар. Куйма алтындар это слитки, баягы 1 грамм, 5 грамм, 2 грамм, 10 граммдык, 100 граммдык, 31 граммдык алтындар. Алар куюлган даяр да. Анан бизнеске инвестиция кылсаңыздар болот, өзүңүзгө инвестиция кылсаңыз болот. Кыргызстанда мисалы мен идеям жок, командам жок, системам жок, бирок менин акчам бар дегендер даяр бизнеске келип теңшериктик инвестиция кылсаңыздар болот. Анан эң жакшысы бул өзүңөргө болгон инвестиция, өзүңөргө болгон билим, ден соолугуңарга кам көрүү, жашооңордун сапатына кам көрүү, дайыма өзүңүздүн өсүп өнүгүүңүзгө инвестиция кылып туруу. Бул ушул нерсе, бул самый адал инвестиция ушул. Эми ар бирине токтолобуз. Ооба, албетте, недвижимость, алтын баардыгы болот сөзсүз түрдө. Мисалы, недвижимость боюнча айта турган болсом, азыр 2022 жылы бир бөлмөлүү квартиранын баасы орто эсеп менен $28,000 $32,000 чейин болчу да. Bir kvartiranın baası. Анан 2023 жылы баа доллардын өсүшү менен курулуш материалдары кымбаттаганына байланыштуу баа кескин $35,000 $38,000 чейин көтөрүлдү. Бул деген сөз, мына недвижимость, алтын, вот акция ушуларчы только өсүүчү формалар да. Түшөт, иногда түшүп калышы мүмкүн, но на короткий срок түшөт да. Мисалы, алтындын баасы деле түшөт, 1-2 саатка түшүшү мүмкүн, или 1-2 күнгө түшүшү мүмкүн, кайра көтөрүлүп кетет да. Анан көбүнчөсү өсөт, өсүү менен да булар. Мисалы, мурда элестетсеңер 2020, 15, 10 жылдары 1 грамм алтындын баасы канча эле да. Даже мындай изделие форматында алган алтындарыңарды эстесеңер, азыр эми тим эле канча болуп атат да. Өсөт, только өсөт. Недвижимость тоже только өсөт да. Анан 2025 жылы ушул эле квартира бир бөлмөлүү $45,000 $50,000 чейин чыкты да. Эгерде мындай кээ бирки райондордо андан да баасы жогору да, 50, 60, 70ке чейин, себеби центрдагы жер болсо кымбатыраак болот. Көрдүңүздөрбү? Демек, недвижимостьта дагы иштесек болот бекет. Бул жака дагы эгер биз акчабызды системдүү туура башкарып, чогултуп, көбөйтүп, алып келип, недвижимостька салсак болот. Мисалы, биз баштагы үй бүлөбүз менен Бишкектен, Оштон, азыр Көлдөн, анан Москвадан кылып мындай план менен кетип атабыз да. Аракет кылайлы деп, жазымдан буйруса 2026 Бишкек квартиранын башын бошотуп алабыз, толук кутулуп бүтүп дегендей бөлүп төлөө жолу аркылуу алып атабыз да. Мүмкүнчүлүктөр бар да. Алгандан кийин ал недвижимость мен эмне кылам? Иштетем, албетте, бир квартираны 2 квартира кылып дегендей, баягы флиппинг кылып деле, ремонту менен бир аз кымбат сатып дегендей. Балдарым чоңоюп студент болгонго чейин дагы 5 жыл убактым бар да, кылсам болот да. Ал бул нерсе ошол финансовый планга кирип кетет. Андан кийин Оштуку дагы 2028ке барып калат, Кудай кааласа. Оштогу эмебиз дагы. Андан кийин Москвадан, бирок Москвага көп деле немем түшпөйт. Мен көлгө көп кызыгып атам. Себеби көлдү да көрүп атасыздар, өнүгүп атат, туристтер көбөйүп атат дегендей.
Вот боло берет эми не только Ош Бишкек көл өзүңүз мисалы шаарда деле айылда деле баягы чек участок жерлер деле алып жердин бааларын азыр караңыздар 20 миң 25 миң 40 миң долларга чейин 4 соток 6 соток жерлердин баасы канча болуп атат. Эң ич күйбөйсүңөр, главное силер акча топтогула и ушундай нерселерге өзүңөргө ментально психологический уруксат бергиле, что мен кылам ушундай, мен колуман келет, Аллах мага мүмкүнчүлүк берип атат, кантип эле мендей эле бир баштуу эки кол эки буттуу адамдар кылганды мен кыла албай калайын, Кудайым жардам берсең мага деле мүмкүнчүлүк, мен деле кылам деп мындай Кудайга таянып да мисалы. Анан кийинки немебиз, мисалы бул недвижимость мен силерге кичине идея берип атам да. Анан ким мен менен чогуу кылгысы келет ушундай недвижимостька же болбосо акцияларга эмелердичи. Мисалы акцияларга кантип инвестиция кылабыз? КННГ деген бул Кыргыз-Нефтегаз компаниянын акциясы, анан эл аралык Манас аэропортунун акциясы. Эң актуалдуу акциялар азыр Кыргызстанда, хотя көп акциясы бар эмелер, бирок акциясын көп сатууга аз чыгаргандар бар, анан сата албагандар бар, анан бир сатып кийин сатпай койгондор бар, бирок постоянно үзгүлтүксүз сатууда чыгарып келаткан ушул эң жакшы эки компания Кыргызстанда бүгүнкү күндө мыйзамдуу, мыйзам талаасында иштеп, акцияларга дивидендтерди төлөп, акциялардын баасы өсүп, ошол эле убакта компания өсүп, акцияны сатып алгандагы сиздин биринчи салымыңыз бул ошол компаниянын өсүшүнө сиз да салым кошуп жатасыз да. За это компания сизге бир акцияңыз үчүн дивиденд төлөп берет да. Бул боюнча мисалы мындай да, азыр айтып берем мен. Мыякта цифрасы менен көрсөткөн болчумун. Мисалы, Манас аэропортунун акциясы, бир штук акциясы азыр 750 сом да. Анан 2 ай мурунку баасы 500 сом. Мен августта мисалы 540 сомдон алдым да. Анан эми элестеткиле 500төн 750 сомго чейин бир штук акция 46 сом дивиденд төлөп берет да. Эми эгерде сиз ушул жерде бир 500 штук акция кылып кое турган болсоңуз, ай сайын 10дон 20дан системдүү түрдө алып да, сразу албайсыңар, албетте топтогон акчаңарга жараша 750 сом эле болот атат го. Туурабы? Даже 1 килограмм эттин баасынан арзан болот атат. Алып кое турган болсок, анда ошентип хотя бы 500, хотя бы 1000 акцияга жеткирсек, жылына 46 миң сом дивиденд компания сизге за акция төлөп берет. Акциядан эки түрдүү жол менен акча табасыздар да. Акциянын өзүнүн баасынын өсүшүнөн жана акциянын дивиденд төлөмүнөн. Эки тараптуу инвестиция көрсөңүздөр болот. Ал үчүн болгону сизге система керек. Акчаңызды туура бөлүштүрүп, инвестицияга деп бөлгөн акчаңызды мына ушундай инструменттерге саласыз. Бирок эскерте кетчү нерсе, акцияларды алып сатып атканда атайын ортомчу брокерлер болот, брокерский счеттор болот. Ишеничтүү брокерлерди туура тандаш керек болот. Себеби азыр жалганчы брокерлер толтура. Манас аэропортунун кейпин жамынып алып, калп эле онлайндан сатып акчаңызды жегендер толтура. Өткөндө бир эже аябай бирөө кызыктырып ошентип айта бериптир да, анан алса алайынчы деп калган. Сен эстеп кетип эле бир сурай калайынчы деп эле сурап, анан мага ушулар жөнөтүп атат, көрүп берчи деди. Баягы эмелеримди карасам, баягы билесиздерби, жасалмай слайдтар болот го. Ошондойлорду жасап алып эле, мынакей лицензиябыз, мынакей немебиз деп эле актанып эле көргөзүп атыптыр да. Анан эже айтат, болуңуз жакшы эле сураган экенсиз, антип албай эле коюңузчу акцияны, тем более Бишкекте турсаңыз, кокуй онлайн офлайн эле барып алыңызчы, мен бир брокерге эле жөнөтөйүн деп. Анан өзүм окучум болчу да. Мен менен иштешип мен деп окусаңар, мисалы мен ишеничтүү брокерлердин, ишеничтүү адал инвестиция компаниялардын баары менен тааныштырам. Баарын менен окуп, үйрөнүп, барып жолугуп, офисте мындай жандуу офлайн документтердин негизинде кармап, мындай жандуу аласыз да, онлайн эле эметпестенчи, мисалы. Эми караңыздар, 500 акциядан 250 миң пайда да. Эгер 500 сомдон болгондо, анан эгер 750 сомдон алганыңызда 375 миң пайда болмок да. Анан экөөнүн айырмасы сиз 125 миң сом пайда көрмөксүз 500 штук акциядан да, элестетсеңиздер. Просто бул жерде жөн эле акчанын ушинтип иштешине сиз уруксат берип коюшуңуз керек болду. Чечим чыгарып коюшуңуз керек болду.
Мен иштешем сиз менен дейт. Сиңдим алданып калган дейт. Мен да алданып да көрдүк дейт. Апам көйнөк алып алданып калды ушинтип дейт. Ошон үчүн ишеничтүү брокерский счет бизге окшогон финансовый консультанттардан туура консультация алып алып, ошолордон брокерлерди алып алып, компанияларды алып алып, бирок мен мындай эмелерди только курстарда берем да. Бир жылда бул бул азыр айырмасы 3 ай болуп атат да. Августта 540 болсо азыр 750 болуп атат да. 3 айдагы бааны көргөзүп атабыз да бизчи. Өзү акцияны Манас аэропорту 2021-22 мындай активдүү чыгарып баштады да. Так, андан кийинкиси азыр Кыргызнефтегазтын акциясынан бир мисалым бар эле, азыр ошону да көргөзүп берейинчи. Цифра менен. Мынакей. Кыргызнефтегаз мисалы бир акциясы 250 сом турат да. Эгерде жылдык дивиденди сиз мисалы 1000 штук акция кылып койсоңуз 250 миң сомго сразу албайсыз, бирок бөлүп улам азаздан топтогон акчаңыздан бир жылда жөн эле 1000 штук акция кылсаңар болот. Жөн эле кылсаңар болот. Просто уруксат бергиле өзүңөргө, планды койгула, амалды баштагыла, кыймылды баштагыла. Ай сайын бөлгүлө акчаны, топтогула, сразу алгыла, акча басын жогото электе де сразу алгыла. Ар ай сайын көтөрүлгөн сайын ала бериш керек да. Жылдык дивиденд 40 миң сом. Демек бир акцияга 40 сомдон төлөп берет да, дивиденд төлөп берет. Эми сиз 1000 штук акция арзан экен го, чама Манастыкына караганда 250ден арзаныраак алып туруп, ошол эле мени 40 миңден көрүп койсоңуз болот экен да, көрдүңүздөрбү? 2000 штук алып койсоңуз 80 миң сом. Жөн эле балаңыздын бир контрагын төлөп алсаңыз болот. Мисалы да, көрдүңүздөрбү? Ошондуктан кантип алабыз деген суроо келип атат. Албетте азыр айтып берем, кантип алышты дагы күтө турабыз. Андан кийин куйма алтын боюнча айтайынбы? Вообще шок болосуңар. Анын баасы кандай өсүп жатат да. Азыр куйма алтындын баасы каяка кетип калды экен? Окей. Куйма алтын 2015-жылы 1 грамм куйма алтын 4129 сом болчу да. 2024-жылы 8994 сом. Мисалы биз былтыр 8500дөн алганбыз. Азыр быйыл 13500дөн алып атабыз. 13500ден 13350 сомбу, 13314 сомбу ушундай алдык. Эми караңыздар, 31 грамм деген бул 1 унция деп коет. Бир мындай бир куюлганынын салмагы 31 грамм да, ошону 1 унция деп коет. Ошол бул деген баягы оптом товар алганда 1 штук алгандан 1 линия алсаң, линияда 12 штук, 10 штук, 4 штук, 6 штук деп айтылат го товарларчы, мисалы кофта, шим жана башка. Ошол сыяктуу да оптом алганда, оптом алсаң мынчадан, розница алсаң мынчадан дейт го, ошол сыяктуу да бул деле. 31 унцияңыз бул 96626. Эгер 31 граммды 4129га көбөйтүп көрсөңөр, 96 миңден көп акча чыгат. Бирок сиз унциялап алсаңыз арзан аласыз да, мындайча айтканда оптом алып атасыз деген маани да, түшүндүңүзбү? Ошондо сонун 28 июлда 630 алыпмын дейт Манастыкын. Мен август алдым 540тан. Или июнь алдым окшойт. Адашып атам. 31 граммдыкы. Анан 2024-жылы 241518 сом болду дагы. 2025-жылы 372693 сом. Почти бир жылдык разницаны карасаңар, мына жерде почти 130 миң сом айырма болот. Бир жылдагы өскөн баасы. Алтын всегда инфляцияга каршы иштейт. Алтын дайыма өсүүчү форма, туура айттым, недвижимость, алтын, акция булар өсүп турат. Анан 100 грамм бар да. 100 грамм тоже бир эле куюлган алтын. Салмагы 100 грамм да, көтөрсөңүз. 268424 сом. 100 граммдын баасы 2015-жылы ошончо болгон. Эгер сиз ошондо алып койгон болгонуңузда азыр сатам десеңиз 1,211,333 сом элестеткиле. Азыр. Бирок азыр сиз 1 миллионго алып койсоңуз, эртең 5 жыл, 10 жылдан кийин аны жөн эле 4 миллион, 5 миллионго сатасыз.
Көрдүңүзбү кантип акчадан акча калат. Эми караңыздар, бул жакта айырмасын. 10 жыл мурунку баа менен азыркы 1 жыл мурунку. 10 жыл мурун 9 000 айырма, азыр 4 000 айырма болуп атат да. 428.312 сом айырма болуп атат да. 1 жыл мурунку мененчи. Көрдүңүздөрбү? Ошондуктан сөзсүз түрдө мына ушул эмелерге акчаңыздарды системдүү бөлүштүрүп, үйрөнүп, көбөйтүүнү жасасаңыздар болот. Кимге жакты? Алтындарды көбөйтүү, алтындар менен, недвижимость менен иштөө, кимде сонун идеялар пайда боло баштады. Ушинтип мен акчаларыма буюрса акция алтындарды алам, недвижимостька келем. Мындай ичиңерден өзүңөргө кыялданып, уруксат берүү, мындай сезимдериңерге бир аз козголдубу? Баарыңарга жакты деп ойлойм. Себеби кимге жакпасын акчанын иштеши. Сиздерге жаккан болсо, анда мен сиздерге бул өтө сонун сунуш, бул өтө сонун мүмкүнчүлүк. Сунуштан дагы мурда менин жаңы курсум старт алып атат. Жаңы курс буга чейин болгон эмес, себеби мен көбөйтүп инвестиция кылууну эми гана өздөштүрдүм. Эми гана 5 жыл дегенде ошол нерсенин үзүрүн көрдүм. Мен бир нерсени үйрөтсөм, мен өзүм кылып көрүп, дамын татып, результат көрсөтүп, анан кийин бирөөгө үйрөтөм да. Мен методум ошондой, ошон үчүн көпчүлүктө результат бар. Мен менен иштешип, именно мен менен иштешип, ушул нерселерге жетким келет, кылгым келет дегендер, акча топтоп инвестор болууга каалаган айымдар үчүн менин жаңы курсумдун бет ачары. Кечээ жандуу тренингде мен открытиясын кылдым. Мен инвестор деген курсума чакырамын сиздерди. Бул курска келип, мен менен чогуу иштешип, ошол брокерлерди тандоо, недвижимостька туура компания тандоо, азыр техпаспорту жок, бүткөндөн кийин газы кирбей калган, дагы бир нерсе сыяктуу туура эмес компанияларды тандап алып, акчасын төгүп коюп, үйүн ала албагандар, күлчүн ала албагандар, ичине кирип жашай албагандар, документи жок, кыскасы ушундай көйгөйлүү дагы үй боюнча маселелер толтура Кыргызстанда. Эми ишеничтүүрөөктөрүн тандап көрсөтүп, ошол курста практический курс бул. Курста мисалы 10 күн сабак окуйбуз. Дальше эң кызыгы, ким азыр ушул курска катталып, мен менен деп мындай эмете турган болсо, мен сонун мүмкүнчүлүк берем да. Биринчи болуп катталган 20 айымга өзүмдүн жаңы чыккан, даже кечээ өзүмө жетпей калды, талап кетишти, потому что көп ал жерде именно сен менен инвестор болом деп катталып кетишти да. Анан себеби катталгандардын ар бирине мен акчаны башкарам, айымдар үчүн жаралган жаңы блокнотум, даже сатууга чыга элек беребиз да. Сиздерге да берем азыр. Ким катталса биринчилерден болуп, албетте баасын айтам азыр. Белекке берем. Жана силер элестеткиле, курс бүтө берет 10 күндө, 15 күндө, 1 айда. Бирок мен сиз инвестор болгонго чейин сопровождение кылам. Личный сопровождение алып калам. Сиз инвестор болгонго чейин мен сизди күзөтөм. Мен менен недвижимость тарабынан болосузбу, алтын алып болосузбу, акция алып болосузбу, же бардыгын алып болосузбу, компаниялар аркылуу болосузбу, айырмасы жок. Мен бүгүн катталдым дейт азаматсыздар. Курстун баасы 100 000 сом, бирок мен өзүм бул курсту чын эле ушундай кымбат баага алганмын да. Бирок мен билем, айымдар, мындай үйрөнгүсү келген айымдар көп, бирок чөнтөгү позволять этпейт да бул нерсеге. Себеби мен деле карыз болуп, алтынымды сатып, ушинтип эптеп окуп алган билимдерим кымбат алганмын, бирок мен сиздерге кымбат бербейм. Болгону мен алган билимдин баасын көрсөткүм келди. Бирок мен азыр сиздерге, только ушул тренинг онлайн сиздер үчүн, тренингдин катышуучулары үчүн, онлайн жана офлайн катышуучулары үчүн курстун баасы болгону 15 000 сом болот. 15 000ге эмне келет деп кече мен залдан сурасам, бирөө даже нормальный пальто келбейт деди. Дагы бирөөсү айтты, ал косметолог экен, бир эле мындай уходовый косметика алып кетет, бир 14 000, 15 000 болот. Ал канчага жетет десем, 6 айга жетет, же 3 айга, 4 айга, иштесине жараша максимум 6 ай деп атты. Бирок бул 15 000дик курс, азыр сиз эгер туура чечим кабыл алып баштап кое турган болсоңуз, анда 15 000ге эч ким эч нерсе келбейт деди. Менин курсум келет дедим.
15.000-ге. Жаңы курс мен инвестор деп аталат. Бул жакта инвестицияны толук кандуу үйрөнүп чыгабыз. Акчаны анализ кылганды, акчаны системдүү пайдалап, биринчи күндөн баштап анализди, жазганды, топтогонду, бөлүштүргөндү прям мен менен кыласыздар. Чогуу жасайбыз бардыгын. И сразу инвестиция, сразу инвестиция, сразу инвестиция, сразу кылабыз. А өз алдынча кылам десеңер кылбайсыңар. Мен гарантия берем. Потому что ал чыгат, бул чыгат, күйөөң бир нерсе дейт, балаң бир нерсе дейт, уф майлчы анан дейсиңер, ушинтип убакыт өтүп кетет. А курста уже максаттуу биз бир жамаат болуп, бир энергия, бир толкунда болобуз. Ошондуктан сөзсүз түрдө ушул курска мен сиздерди чакырамын. Бул курска, так как бул жаңы курс болуп жаткандыгы үчүн, сиздердин биринчи болуп катталып аткандарды эске алып, 20 айымга болгону, азыр ушул эфирден катталган 20 айымга мен реквизит чыгарып коеюн. Мынакей QR код. Төлөм жүргүзө бериңиздер. Толук төлөм же болбосо бронь. Пока что бронь местаңыздарды ээлеш үчүн дагы бронь кылсаңыздар болот. Бронь сумма өтө аз болбосун, 500.000 болбосун, сураныч бир 4.000-5.000ден баштап бронь кылыңыздар, чтоб уверенно местаңарды кармаш үчүн. Себеби курска спрос көп болот. Анан мен ушул биринчи поток үчүн, результат үчүн я буду сопровождать сиз инвестор болгонго чейин. Кийинки потокторго я не знаю, мен мындай мүмкүнчүлүктү беремби, бербеймби. Но биринчи курс болуп аткан үчүн, бул менин жаңы продуктум болуп аткан үчүн, я прям хочу показать результат. Аудиторияма мен результат көргөзгүм келип атат. Анан жөн эле убакыт өткөрбөй мен чындап результатка иштейм. Ошондуктан ушундай мүмкүнчүлүк берип жатам. Сонун мүмкүнчүлүк. Менин автордук блокнотум, айттым го кече, даже өзүмө жетпей калды, бирок биз редакцияга заказ берип койдук. Чыгат, ар бириңиздер ким кайсы жактан катталган болсо биз салып жиберебиз. Команда кызуу иштеп жатат. Салып жиберебиз. Салып жибергенден кийин аны алып, сиз ошонун негизинде бул курсту бүтүрөсүз. И сиз инвестор болгонго чейин экинчи мүмкүнчүлүк, мен сизди прям до конца колуңуздан сүдүрүп отуруп, инвестор кылганга чейин сопровождение кылам. Сонун мүмкүнчүлүк 15.000 сом менен болгону. Кирешеси жоктор кирешеге чыгасыздар. Мбанк көрүнбөй жатат дейт. Хорошо, мен азыр эмне кылам? Реквизит чыгарам. Башка реквизит чыгарам анда. Мынакей. Курстун баасы 100.000 эмес дедим. Мен хотя өзүм 100.000ге үйрөнгөнмүн, но мен 100.000 дебейм сиздерге дедим. Болгон 15.000 сом. Акчаны эркиндигине чыгыш үчүн, акчаны иштетишти көбөйтүштү үйрөтүш үчүн ушул нерсени мен ушул баага бааладым. Это так как биринчи поток болгон үчүн гана. Бул баа bundan кийин болбойт. Баа билесиздер, менде даже 90 күндүктү мен 10.000 менен баштагам, бирок азыр 90 күндүктүн баасы 25.000 сом болот. Ар бир потокто баа көтөрүлөт. Себеби ар бир потоктон результат кылып, мен ошол результат менен мен продуктанын, курстун баалуулугун ача берем. Анын баалуулугун түшүнгөн адам жөн эле сатып алат да. Бу жерде менин максатым мисалы эптеп эле сатыш эмес, мен результатка иштейм деп атам. Туура? Себеби мен тапкан акчама караганда мен результатыма жооп берем да акыретинде деле. Акчаны туура бөлүштүрүү, сактоо, анализ кылуу, топтоо, кирешеге чыгуу бардыгы үйрөтүлөт курста. Бул цифровой курс. Мисалы 21 күндүк мен акчаны башкарам да, биз көбүрөөк психологически иштейбиз, билесиздерби? Окугандар. 90 күндүктө то же самое. Психология, стратегия чогуу иштеп кетет. А мында только цифралар менен иштейбиз. Факт менен иштейбиз. Жана практически болот көбүнчө. И плюс сопровождение болот обязательно. Ошондуктан сөзсүз түрдө мен билбейм, эже декретте мен каяктан алам. Аны өзүңүз билесиз, каяктан аласыз, каяктан табасыз. Если желание болсо, тапсаңыз болот. Мен эми айта албайм, мынтип табыңыз, антип табыңыз, аяктан алып, бияктан кылып келиңиз депчи. Ал нерсе бул сиздин маселеңиз, өзүңүз чечесиз, каяктан кантип аласыз. Мисалы убагында мага ушул билим керек болгондо мен тапканмын акчаны. Параллельно, да. Алып кетесиз жөн эле. Кайра бири-бирин толуктап. Венера Манбековна.
ким уже чек жөнөтүп уже төлөм жүргүзүп бронь кылып место ээледи. Жазып коюңуздар, мен катталдым, мен Ноокаттан болом, же мен Аравандан болом, Бишкектен болом, Чүйдөн болом, Көлдөн болом деп. Себеби биз эмелерди жөнөтүшүбүз керек, менеджерлер сиздерге каттап, жазып, дагы жердиңиздерди тактап, буюрса блокноттор сиздерге белекке берилет, так как сиздер бүгүн азыр катталганыңар үчүн. Бул курс албетте дагы сатууга чыгат, тренингден сырткары, бирок кымбатыраак чыгат. Ошондуктан сиздерге ушул баа бүгүн гана иштейт, бүгүн гана. Ооба, болот, 2000 мен макул кылыңыздар. Кайсы жактан болсоңуздар дагы салып жиберебиз. Блокнот сатууга чыга элек. Блокнот азыр ошол мен менен иштешем деген айымдар үчүн гана берилип жатат. Анан пока сатууга чыга элек блокнотубуз. Рахмат. Мен оштон катталам дейт. Курс качан башталат? Жакында башталат. Так күнүн айта элекпиз. Биз эми гана курстун баягы мындай бет ачарын кылып атабыз да. Тренингдегилерге көбүнчө берип атабыз да. Анан так эмесин айтабыз жакынкы күндөрдө. Сабактын убактысы кечинде болот го дейм. Ушул суроону көп беришти. Тиякта тренингде дагычы 21 күндүк, 90 күндүктө окугандар болот. Себеби ал жерде финансылык сабаттуулук тоже сразу система үйрөтүлүп кетет. Анан по ходу сразу жасап и сразу инвестиция кылып кетесиз. Бул мындай курста, мындайча айтканда, аз акча менен, айлык менен отуруп деле акчаны туура бөлүштүрүп, сразу инвесторлукка өтүү. Бул ушундай курс. Анан жөн эле баягы, мен эми азыр айлыкта жүрсөм, анын үчүн мен кошумча киреше кылышым керек, же бир бизнес башташым керек, анан инвестицияга келишим керек эмес да. Өзү негизи андай эмес. Просто туура бөлүштүрүү менен сразу аз болсо деле акчаны жумушка киргизе берүү. Сиздин эң кызыгы бул курста сиздин чогулткан акчаңыз, тапкан суммаңызга жараша инвестиционный инструмент берилет. Ошону менен сиз инвестор болуп кетесиз сразу. Мен оштомун. Так, бул мына именно мен берген мүмкүнчүлүктү алыш үчүн, мына блокнотты алыш үчүн жана сопровождение мүмкүнчүлүгүн алыш үчүн болгону 24 саат сиздерге убакыт. Азыр бронь кыласыз, 24 сааттын ичинде толук төлөм кыласыз. Андан кеч калгандарга себеби орун деле толуп калат да 20 айымчы. Ошондуктан шашылыш керек болот. Бир эже бар экен, залда айтып калды, карызы бар болуп деле баштай берсем болобу, билбейм, негедир каттала бердим, мындай негедир жүрөгүм ынанып атат депчи. Карыз учурунда деле кайра эксперт менен чогуу карызга да бөлүп, инвестицияга да бөлүп, мындай кылган кайра туура болобу дейм да. Эми карап көрүңүз өзүңүз. Жок, окуу бүткөнгө чейин бөлүп төлөйм деп ойлобоңуздар, андай болбойт. Себеби мен команда иштетем, мен командага акча беришим керек, айлык төлөшүм керек. Мына курсту сурап атасыздарбы, канча күн болот деп? 40 күн. 10 күн окуйбуз, 1 ай практика кылабыз. 10 күн окуйбуз, 1 ай практика кылабыз. Анан дальше бирок ушул потокту гана жана ушул мүмкүнчүлүктү алгандар үчүн гана мен инвестор болгонуңузга чейин сопровождение, может 6 айда болосузбу инвестор, 4 айда, 1 жылда айырмасы жок, ошого чейин мен сопровождение кылам. Эгер курс убагында боло албай калсаңыз да, а так бул мүмкүнчүлүк баарына эмес, ошол биринчи болуп катталган 20 айымга гана. Жооп келген жок кыздар дейт. Суроону кайталап коюңуз, Жидегүл Кадырова, урматтуу Жидегүл эже, кайталап коюңузчу. Мен өтүп кетип атат да, мен окуйн десем элечи, мен сүйлөгүчө комментарийлер жогоруга чыгып кетип атат, жетишпей калат.
Макул. Скрин кылып алыңыздар. QR кодду скрин кылып алыңыздар дагы катталып ушул номерге чекти жиберсеңиздер болот. Онлайн практика жок. Мен ээрчип эмне кылат элеңиздер. Онлайн практика өз алдынча эле иштейсиңер, мен болгону текшерем. Баасы 15 000 сом. Кантип инвестор болгондо ошол курстан үйрөнөсүздөр. Мен инвестор деп аталат курстун аты. Ким инвестор болгонсу келсе, аз акча менен инвестиция баштагысы келсе, өз алдынча боло албай ушул эксперттин жардамында болгусу келсе, ишеничтүү, адал жолдогу компанияларга инвестиция кылгысы келсе, анда бул курс дал сиздер үчүн. Кредиттен эле чыкпайм го, ушул сабак таасир болобу? Эгер сиз кредитиңиз бар, бирок акчаны дайыма туура эмес бөлүштүрүп жүргөн болсоңуз, анда бул курстун пайдасы болот. Себеби курста биз туура бөлүштүрүүнү, кредит барда кантип эметүүнү баарын үйрөтүп, ошонун негизинде бөлүштүрүп, инвестицияга дагы бөлүп, кредитке да бөлүп, анан сизди акырын инвестор кылганга аракет кылам. Сөзү дегенде плюс энергия, минус энергия. Сиз көбүнчө минуста жашайт экенсиз, эгер кредиттен эле башыңыз чыкпаса, карыздан. Мен плюска алып өтүшүм керек, чтобы ошол плюс энергия сизди куткарат, карыздан чыгарат, кийинки жашоо деңгээлине көтөрөт да. Ошон үчүн келиңиздер, болот. Анан негизи биздин практикумуз пайдалуу маалымат жана практикалык бөлүгү менен негизи өз аягына келип жетти. Практикалык бөлүгүндө өткөрдүк. Пайдалуу маалыматтар бөлүштүрүү сактоо боюнча да айтылды, инвестиция боюнча дагы айтылды. Мен азыр дагы бир аз сиздерге мотивация болуш үчүн видеону коюп берем. Дагы бир көрүңүздөр. Күн сайын, ай сайын акчалар келип жатат. Кетип эмес, келип жатат. Иштеп жатасың. Бирок акча сакталат. Көрдүңүздөрбү? Демек, сиздерге кичине мотивациялык бөлүк болду. Ошону менен биз онлайн тренингибизди сиздер үчүн мен аяктап жыйынтыктадым. Онлайн болсо дагы жана эле мен айткандай жоктон көрө жогору, бирок сонун пайдалуу маалыматтарды алдыңыздар. Кийинки финансылык багытыңыздардагы эгер туура чечим кабыл алсаңыздар, туура нукка, туура багытка сөзсүз өзгөрөт. Жалгыз эмес, буюрса мен менен болосуздар. Андыктан жок дегенде менин результатыма жеткиңиздер келсе, это как минимум да. А так мен эч каршы эмесмин, менден ашып кетсеңиздер делечи, мисалы. Ошондуктан главный азыр чечим кабыл алып, азыр туура багытка түшүп алуу да. Акчам бар, ушул курстан үйрөнөсүз, кантип аласыз? Мен айттым го, алданып калбаңыздар, туура эмес алып алып, брокерлери жок, баягы компанияларга акча которуп алып, акчаңыздарды күйүп жогото албаңыздар. Себеби алдамчылар азыр өтө көп, мошенниктер өтө көп азыр. Ошондуктан ишеничтүү кадамдарды мен ошол только курстан гана үйрөтө алам, ошол жактан гана айта алам. Андыктан келиңиздер. Баарыңыздардын анда эмесе түнүңүздөр бейпил болсун. Мен сиздерди жакшы көрөм. Дайымкадай эле мен сиздердин кызматыңыздарда болом. Болгонго Аллахым насип кыла берсин. Кимде ким чечим чыгарып келе турган болсо, буюрса курстардан жолукканча, бул менин жаңы курсум.
акчаны башкарууну почти мен уже көпчүлүккө эле үйрөтүп койдум. Ал жакта уже система бар дегендей. Эми көбөйтүүнү үйрөнөлү, недвижимость рынокко тереңдеп кирели, алтындарды көптөп алалы, акциялар менен таанышалы дегендей. Ошондуктан мен эмес, менин акчаларым иштесин, пусть менин акчаларым көбөйсүн дегендер болсо, анда аз акча тапсаңар деле ойлонбой эле, карызыңар бар болсо деле ойлонбой эле, айлыкта иштеп деле жасасам болот деп болгону өзүңүзгө уруксат берип эле келиңиз, калган жолду мен көргөзөм. Анан эскертүү ошол онлайн болуп калды жана 2 бөлүккө бөлүнүп калды. Ошол нерсени эске алып, киргендер, кирбегендер, кечиккендер, убактысы туура келбей калгандарды эске алып, дагы сиздерге Аллах тааланын ыраазычылыгы үчүн эфирди 24 саатка сактап берүүгө сөз беремин. Баарыңыздарга ийгилик жана ыраазычылык.